Президент Садыр Жапаров тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылынын жана тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жалпы Кыргызстан боюнча Жашыл Мурас улуттук өнүктүгүн 1 жыл мурун баштаган. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков жана Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн 1977 жылкы жаштары бир адамдан бир көчөт аталышындагы иш-чара уюштурулуп, 1 жыл мурун Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн кире Төрөбек Палван атындагы аллеяга көчөт отургузушкан. Быйылкы жылы бир адамдан 3 көчөт аталышындагы иш-чара уюштурулуп, Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков жана Ош мамлекеттик улуттук университетинин улуттук жана эл аралык рейтинг кафедрасынын башчысы Эрлан Камалов алгач эле Ылай-Тала айыл өкмөтүндөгү Төрөбек Палван атындагы аллеядагы көчөттөрдү жаңылап, Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек жана мекеме уюмдардын кызматкерлери менен бирге жаңы көчөт отургузду. Өткөн жылы демилгебизди колдоп алып кеткен кыйын жигиттерибиздин бири. Өткөн жылы ел таныштык. Өткөн жылы ел. Урматтуу туугандар, биз ушу мекеме уюмдарга келгенбиз, ошол жерде мажабелик туялар да бар. Анау бурагандарына полный алмаштырып, чак келебиз. Декоративный эмес, мөмөлүү болсо да жакшыраак экен, Өзү бул тарабы полный мөмөлүү. Биягы декоратив. Ошондой жакшы былтыр ошондой кылып Жакшы, жакшы. Алла ыраазы болсун. Силерге да чоң рахмат. Мына былтыр силердин демилгеңиздер менен ушундай көчөт отургузуп бердиңиздер эле. Бизде жоопкерчилик эки эсе болуп, мына айланасын тоздук, долбоор жаздык, жергиликтүү бюджеттен, демөчүлөрдөн накопительный решение кылдык. Эми сиздердин эмгегиңиздерди биз баалашыбыз керек. Кудай кааласа, жакшына болуп, бир 3 жылдын ичинде көзгө көрүнүп калат деген ниеттебиз. Мына немелер, туя мажабеликтер, декоративнер өсүп, бир 3 жылда дагы жок дегенде 1 метр көтөрүлөттүр, Мына 23-жылы бүгүн Капчыгай айыл өкмөтүнүн Сарыбе айылына кетип атсыздар. Ошо кыймылыңыздарды башкаларга үлгү болуп, ушу жаңы демилге кылып, Нуржигит Кадырбекович мына баштаган жигиттер. Дайым ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолугуңуздар болсун, ушундай жакшылык иштерди аткарып жүрө бериңиздер. Башка поколениялар дагы Кудай кааласа бул демилгени алат деген ишеничтебиз. 74-төр албаттыр, угатабыз. Биз дагы 72-лер поколениябызда жакшы, биз топ ойноп гана чектелип калып атабыз да. Мындай нерсени дагы Кудай кааласа. Мындай да, бул бала тапкандык эмес, баккандык дейт го. Биз мына таа берип койдук, бул баккан, бул сиздердики бул. Кудай кааласа, өстүрөбүз. Элдики. Шуну бала эмек болсо сиздердики. Былтыр ошо апрель айында эгилип кичине кеч болуп калды бир. Анан экинчиси мына мөмөлүү 75% мөмөгө кетти. Анан кийин наркы декоративныйлар 95% өстү. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бак күздө, кышта кичине өңүн саргылганына байланыштуу көбү курап калганы окшойт деп жүрөк орду биздин делечи. Ушунча мээнеттен болсо да азыр кичине дарактарга жан кирип, көгөрүп калганда азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кудайга шүгүр. Жакшы, жакшы. Азыр экен эмелерчи? Төрөбек Палван атындагы, Төрөбек Аксакалдын атында аллея курат. бир жагы караңыздар, биз тарыхты деле кайрадан эскерип жанданышына себеп болуп атабыз да. Төрөбек атабызды унутуп калгандар канча. Бирок ушул бактын берекеси менен ат эстелип калса, атабыздын арбагында ыраазы болуп Кудай кааласа. Ошондой балбандар көп чыксын, рахмат. Калганыбыз өз тармагыбыздын Төрөбек Палваны болду. Кайсы тармакта иштесе, Кидимдики сиз болуңуз. Бизнестики бул киши болсун. Жана башкалар. Рахмат анда. Рахмат сиздерге дагы. Эми Кудай буйрса мына быйыл багы биз эми галочка үчүн эмес, чында жыйынтык үчүн неге отабыз да. Мында жыйынтык чыгып, кичине результат болуп, өсүп кетсин деп. Мына быйыл дагы ошо анча-мынча курап калганын, жакшы өнбөй калганды толуктап берели деп мына атайын бурулуп отурабыз да. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү ишембирикти жакшы өткөзүп алыңыздар. Биз дагы жолго чыга берели анда, Муну ким алып келди? Иш-чара андан ары Капчыгай айыл өкмөтүнө караштуу Сарыбе айылында уюштурулуп, Сарыбе айылынын ынтымак жамааты менен бирге 4 гектар жерге 1000ден ашуун көчөт эгилди. Иш-чарага Нуржигит Кадырбеков, Эрлан Камалов, Капчыгай айыл өкмөтүнүн башчысы Аризе уулу Азиз жана Каракулжа мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович катышты. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сырттан келген коноктор, Жогорку Кеңеш бул жерде көрүп атасыздар. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков агабыз келип отурат. Районубуздун жетекчиси Дамир Садырбекович, андан сырткары дагы
Ош Муунун бизнес паркынын директору Ерлан Камал. Андан сырткарда ушу Каракулжа району боюнча 1977 жылкы агаларыбыз жалпы келип отурушат. Эми баягы президентибиздин жашыл мурас өнөктүгүн ишке ашыруу максатында бүгүн ошо Капчыга айыл өкмөтүнүн Сарыбай айылында көчөт эгүү иш-чарасын уюштуруп отурабыз. Хуш келипсиздер. Ошо иш-чарага демөөрчүлүк кылган, колдоо көрсөткөн бүт ушу агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ошо бар болуңуздар. Көп иш-чараларды өткөзүңүздөр кийинки жылдардагы. Анда эмесе ошо сөздү районубуздун жетекчиси аким ошо Дамир Садырбековичке сөз берип кетсе. Салам алейкумдар, урматтуу Капчыга айыл өкмөтүнүн Сарыбай айылынын тургундары. Эми өзүңүздөр билесиз, президенттин жарлыгы жашыл мурас деп 22-жылдан бери ушу демилге көтөрүп, жалпы райондорубуздан жакшыртуу, жашылдандыруу боюнча иштер жүргүзүп келаткан. Ошондой эле биздин Каракулжалык 1977 жылкы теңтуштарыбыз ушу демилге көтөрүп, анын башында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нуржигит Кадырбекович дагы жалпы теңтуштар менен демилге көтөрүп, былтыр биздин районго Лайтал айыл өкмөтүнө 2000 көчөт эккенбиз. Буюрса быйыл жакшы калыбына келип, аякта бар өнүп жайгашпай алгандарга дагы көчөттөрдү калтырып келдик. Айыргада эгип бүгүн Сарыбай айылына башында ошо сүйлөшкөндө 77-лер менен жер таап бериңиз дегенде ошо айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ушу Сарыбай айылындагы 4 гектар жерди сунуштаганда мына бүгүнкү күндө 12 март болуп атат. Кар кетери менен ишти баштайлык деп азыр мына жашынакай иш-чаранын ачылышында турабыз. Буюрса мына жалпы элде эле берде көмөк көрсөтүп, сууну алып чыгып турсуңар. Бүгүн буюрса берге 1000-ге жакын көчөт эгилет. Эми келечекте жалпы баарыбыз үчүн ак жолтой сейил багыбыз болсун, ушу элдин керегине жараган жалаң жакшылык алып келип, буюрса ошол жерден да мөмө жемиш алып, ошо балдарыбыз чоңоюп, ошол жерден ойноп жакшы күндөрдү өткөргөнгө. Дагы бир жолу куттуктайм бүгүнкү иш-чараңыздар менен. Буюрса баарыбыз кол тийгизип, бул ишти бүгүн бүтүрүп кетелик. Рахмат. Андан кийинки сөз ушу Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековичке берип кетсек. Ассаламу алейкум. Урматтуу райондун башчысы, айыл өкмөтүнүн башчысы, урматтуу аксакалдар, бир туугандар. Жакшыдан бак калат дейт, жамандан жүрөккө так калат дейт. Эртеге кыямат кайын болорун билсең деле бак эгип кой деген. Бул бак эгиштин канчалык маанилүү экендигин айтып турат да. Ошон үчүн ушунча келгенибиз, убакыт короткондугубуз, малды, жанды курбанчылык кылгандыгыбыз, күч берип атканыбыз, булардын баары жөн кетпейт. Мунун сообу чексиз. Аксакалдар айтат го, курт кумурска бөлөкөлөсө дагы, чымчык консо дагы, адамдар жесе дагы сообу тие берет деп. Эң сооптуу амал ушул жерди бергендерге чоң рахмат. Азыр көрүп турасыздар, такыр жер. Бир учур болсун, дүпүйгөн бак болсун. Кийинкилер ушуну эстеп, ыратын көрсүн, биз дагы ыратын көрөлү. Ошентип отуруп бүт Кыргызстанды жашылдандыралы. Топуракты сакташтын жолу ошол экен, экологияны жакшыртыштын жолу ошол экен, туристтерди тартыштын жолу ошол экен, экономиканы өнүктүрүштүн жолу ошол экен. Ошон үчүн бул мекен бизге эле керек. Өткөн жылы мамлекет башчыбыз жашыл мурас дегенди баштаган, Жогорку Кеңеш жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алган. Бир адамдан 3 көчөт деп биз атайын демилге кылдык. Бабаң үчүн бирдек, өзүң үчүн бирдек, бала бакыраң үчүн бирдек деп. 7 миллион болсо, анын көпчүлүгү жаш балдар, алар үчүн дегеле. Колдон келген жардамды колго бош кылалы. Мына 77-жылы туулгандар Кыргызстан боюнча жакшы өрнөк баштады. Кыргызстан боюнча башка мындай демилге жок поколение арасында. Же волейбол өткөзөт, же улак чабат, же той кылат, же аш жешет. Ушул демилгени биз өткөзүп берип атабыз. Азыр дагы бир депутатыбыз бар. Эмил Токтошев деген 74 жыл туулуптур. Ошол кишиге өткөзүп бердик эстафетаны. Алда кылган атат. Кыргызстан боюнча жайылтабыз Кудай буйрса. Кыргызстан эң жашыл өлкө болот. Кошуналарга карасаңыздар, чек арадан өткөндө Өзбекстан, Тажикстан жашыл, биздики ага жетпей атат да. Анан ошого бир өрнөк болуп берели. Чоң рахмат. Бүгүн бир жакшылап иштеп берели. Бак эгүү демилгесине бардык биздин досторубуз Каракулжа боюнча 300дөн ашык бардык 1977 жылкы курдаштарыбыз, тертуштарыбыз ушундай бир жакшы саамалык кылып колдоп берип атышат. Бүгүн ушул жерде
1000ге жакын көчөт эгилет. Ошол көчөткө дагы негизинен баягы жыйынтык болсун деп биз ушундай бир талаптарды койдук эле. Мына жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн колдоосун көрсөтүп, эл ушуну колдоп, бул жерди былтыр тоскон экен. Мына быйыл суу чыгарылып, ошол суунун чыгышына дагы биздин ушул айылдагы досторубуз жардам берип, анан мына суу чыгып көчөт эгип отурабыз. Ушул жерге көбүнчө биз жана мөмө берүүчү көчөттөрдү тандадык. Кечээ бардыгы келип ушул жерге түшкөн. Ошол мөмөсүн жалпы эл жеп, нары бери өткөндө ошол бардыгыбыз ушул жердин сулуулугуна суктана турган бир бардыгыбыз сыймыктана турган бак болсун. Мындан кийинки сөздү ушул биздин айылыбыздын агабыз болот, өзүбүздүн айылыбыздан бул айылдын ар кандай маселелерине ушу кайрылсак жок дебестен көптөгөн демөөрчүлүктөрдү кылып жүрөт. Ушул бак эгүү иш-чарасына да аябагандай демөөрчүлүк кылган ушу Марасулов Назарбек агабызга сөз берип койсок. Достордун атынан. Assalamu alaikum. Dostlar, turanlar, Sarbiya aylı turgunları, ağaları, eşler, yine Alıstan gelgen dostlar, rahmat sizlerge, şol жақсы iş-şarаны uyuşturganlar, Irlan. Ayım sizler menен жайым таанышам. Мен өзү Бишкектен келдик, досторубуз биздин айылга ийгилип атат дегенден кийин угуп чогулуп алып келдик. Өткөн жылы баштаганда эле аябай сүйүнгөн элем. Ушундай жакшы нерсе баштап атсыңар депчи, колго аларлык. Ушундай иштерди уюштурсак, көп чоң иштерди кылсак болот да. Böyle ушу көчөт эгүү аябай жакшы жумуш. Altıda sözü sizler айтпадыңыздарбы. Негизи mezgil gelgende her nersenin özünün mezgili olat eкен да. Bizdin ulular айтчу эле. Мына жерде токой бар эле, мына жерде мындай бар эле деп айтчу эле. Биздин мезгилде неге туш келди? Биздин мезгилде сайызын ыдыраганы менен туш келди. Жөн эле өсүп турган жыгашты да кестик. Эч нерсе койбой путадык, отодук. Акыры анан азыр көмүргө көнө баштадык. Ошодан жокчулук нерсе менен болду да. Мына азыр Кудайга шүгүр. Мына айрыкча мына биз өдөлдү каттаганда мына Маркстын этегиндеги эккен былтыркы 77 балдары эккен көчөтүн өзү көрүп, ар бир адам, ар бир өткөн панда ыраазы болот да силерге. Ой, кандай саныңыз, ушулардын балдардын пешенесине кара дейт. Бир дагы бир көчөт ураган жок деп атышат. Мына бу дагы силердин жакшы ийгилигиңер балдар. Мына силердин ынтымагыңар. Мына силердин мына 1.77 эле жаралды дейсизби? 76 деле бар, 79 деле бар дегендей да. Эми мына силерге рахмат. Бул өтө жакшы нерсе. Бул жанагы Нуржигит айтмакчы, бул республика боюнча колдоо ала турган иштер негизи. Kim batkır kadı gel. Gel. Yaka beri. Kaç lira? Yerden bir kiraylık kopla gelmeyecek. Kançon açarsın, 5'li kop koydun. Hala bir de açılan dedi. Onun sulusu. Келечекке болгон жакшы бир инвестиция да бул да. Жакшыдан бак калат дейт мен. Буюрса бир 10-20 жылдан кийин чоң токойго келелик. Токойго келелик. Мату карагулчалыктар мына жаз келип жаңы иштерди баштадык. Президенттин Жашыл Мурас жарлыгы боюнча азыркы мезгилде Капчыга айыл өкмөтү Сарбия айылында көчөт эгип атабыз.
көчөттөрдү бу жерде демилге көтөрүп Каракулча районубуздун 1977 жылда туулган жигиттерибизден анын башында Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович туруп мына бүгүн 1000 көчөт эгип атабыз. Буюрса ошо демилгени ойлойм мен жалпы районубузга тарап кетер. Андан тышкары келаткан мезгилде дагы ошо Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Токтошев Токтокунович дагы буюрса келип ошо салымыбыз кошобуз деп жер таап берип атабыз. Ага дагы көчөт эккенге эртең менен ошо Улай-Талай эл өкмөтүнө дагы 1400 көчөт калтырдык. Аяка дагы азыркы мезгилде жалпы жаамат ошо көчөттөрдү отургузуп атышат. Ошо ойлойм буюрса келечекте ошо Кыргызстаныбыз алга айлып өзө берсин. Жалпы ошо элибизде тынччылык, токчулук болсун. Эми ошо демилге көтөргөндөн кийин урматтуу туугандар, силерге дагы кайрылат элек. Ошо ишембиликтер дагы ар бирөөңүздөр өзүңүздөрдүн үйүнүн эшин астын тазалап, арыктарыңыздарды чаап берсек да жалпы элибизге, жерибизге жакшы жагынан да көрсөтмөкпүз да өзүбүздү. Мына бүгүн биз атайын Каракулча районунун Капчыгай айыл өкмөтүндөгү Сары Бээ айылында бак отургузуу иш-чарасын өткөзүп атабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты президентибиз тарабынан жарыяланган Жашыл Мурас, Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган Жашыл Кыргызстан токтомдору, бир адамдан 3 көчөт демилгелери ушу негизи болуп эсептелет. Анан биз ошол демилгелерди колдоп Каракулча 1977 жылы болгон достор баардыгыбыз тентуштар биригип ушул нерсени 2 жылдан бери жасап келатабыз. Ушул иш-чара былтыр биз Улай-Талай айылына 1000ден ашуун көчөттү эгип бердик эле. Быйыл ал айылга дагы анча мынча өспөй калган көчөттөрдү толуктап эрте менен эгип келдик. Эми бул жерде ушул Сары Бээ айылында биз бүгүн 1000ден ашуун көчөт отургузабыз. Алманын, жаңгактын, кара жыгачтын, бадамдын көчөттөрү келип жалпы 1000ден ашуун көчөт отургузабыз. 4 гектар жерге иш-чарасында биздин классташтарыбыз 1977 жылы туулган жигиттер демилге көтөрүп Кыргызстандын туш тарабынан Оштон, Бишкектен жана ошондой эле башка чет мамлекеттерде жүргөн биздин тентуштарыбыз атайын акча каражатын которуп ушу демилгени колдоп бүгүн ушу бак отургузуу демилгесин ишке ашырып атабыз. Саламатсыздарбы. Бүгүн ушу өзүңүздөр билгендей Каракулча районунун Капчыгай айыл өкмөтүнүн ушу Сары Бээ айылында ушу көчөт эгүү иш-чарасы болуп жатат. Бул ошол президентибиздин ушу Жашыл Мурас жардыгын ушу ишке ашыруу максатында элдердин демилгеси менен ушу Сары Бээ айылынын ынтымак жааматынын демилгеси менен ушу жер участкасында ушу 4 гектар жерге, 4 гектардан ашуун жерге ушу миңден ашуун ушу көчөт отургузулуп жатат. Ушул демилгени көтөрүп бизге демөөрчүлүк кылган Каракулча районунун ушу 1977 жылкы агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ошолор колдоо көргөзүп, көчөттөрдү алып берип, ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Андан сырткары дагы ошо Капчыгай айыл өкмөтүнүн көчөттөргө уже неме берип койгонбуз. Алар да ошо Ноорузга жакын келип калса, ошо кар кеткен жерлерге көчөттөрүбүздү эгип баштайбыз Кудай кааласа. Бул жерге элдин салымы менен демөөрчүлөрдү тартып, ушу айыл өкмөт тарабынан биргеликте иш кылып, ушу 3 километр жерден суу алып келип, сууну азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр иш-чаранын башында. Ушу көчөттөрдү ошо суугарып турабыз. Ушу эми Кудай кааласа быйыл да ошол көптөгөн көчөттөрдү эгүүгө колдон келишинче аракеттерди жасайбыз деген үмүттө отурабыз азыр.
على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين O Жараткан Аллам чексиз мактоо бир гана сага болсун. Салам салаваттар сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсун. Эгер ушул отурушубузда, ушул чогулушубузда көздөн, сөздөн, амалдан кетсек бизди кечир. Ушул рызкыны бергениңе шүгүр, ушул дасторконду насип эткениңе шүгүр. Досторубуз менен кайрадан жолуктуруп, жүздөшүп, көздөштүргөнүңө шүгүр Аллах таала. Мына ушу бизге атайын үйдөн тамак жасап келген аяштарыбызга, кыздарыбызга Кудай узун өмүр бер, эки дүйнө даражасын бийик кыл, жүздөрүн жарык кыл, кыямат кайымга чейинки укум-тукумунун бардыгын бактылуу кыл. Үй бүлөсүнө береке бер. Элибизге журтубузга аманчылык бер Аллах таалам. Бүгүн канча көчөт тиктик, ошо көчөттөрүбүз көгөрсүн. Ушулардын түшүмүн кийинки муун жесин, өзүбүз да ыраатын көрөлү. Кыргызстаныбыз жашыл Кыргызстан болсун, ошого мээнет кылалы, арабызга жараткан ынтымак бер, жалаң гана жакшылыкка себеп кыл, өзүң колдо өзүң корго, бир рахмет.